Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи телепрограммасы сиздер менен мен Каныкей. Алдыга карай абдан сонун кызыктуу темалар бар. Бүтүндөй жан дүйнөнү ача турган сонун бир ойлор, толгоолор, конокторубуз абдан бир зор коноктор. Биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе кеттик.
Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен иш күндүн кечи программасында бүгүн кайрадан мен Каныкей. Бүгүнкү конокторубуз аябай олуттуу десек болот. Бирок ошол эле учурда биздин тенденция деп дагы айтсак болот. Сиздерге дагы аябай кызыктуу болушу мүмкүн. Анда эмесе тааныштырып өтөйүн. Белек Тургунов, актер, сценарист, Залкар Касымов жана ошондой эле Жаныш Майер ушундай биздин чоң конокторубуз бар. Анда эмесе алдыга назар салсаңыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Сиздерди чакырган себебибиз негизи эле азыркы биздин тенденция Зайки Чайки кино тасмасы эми дүйнө жүзү дебесем дагы кыргыз эли үчүн, журтчулугу үчүн дүңгүрөп жаткан учуру да азыр. Анан ушул Зайки Чайки тасмасынын жаратуучулары, жаратмандары ошол эле учурда актердук баягы состав, эң алгачкы ошол биздин мындай бүгүнкү күндө талкуу жаратып аткан актер балдар экенсиздер. Сиздерди ушу тааныштырып өтүм, айтып өтсөңүздөр, деги эле өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Мен кыскача айтып коеюн, биз ким экенбиз да? Чайки Зайки. Биз Чайки Зайки. Аккеме продакшн командасы болобуз, өзүбүз студиябыз. Мына ушул 3 резиденттен турат, 3 авторбуз. Өзүбүз жазып, өзүбүз ойнойбуз. Жана ошол эле кинодо мисалы бирөөбүз авторский надзор болсок, бирөөбүз мисалы продюсер болду, директор картины болчу, бирөөбүз мисалы мен режиссер болдум. Мисалы азыркы заман, азыркы талаптар жана азыркы бизге техника бар, болгон техника жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да, аз эле киши чоң проекттерди иштетсе болот да. Эң алгачкы суроомда негизи силер жигиттер Тамашоу курама командасынын бүтүрүүчүлөрү деп айтабызбы же алтын мындай курамы деп айтабызбы? Тамашоудон келген жигиттерсиздер да. Ошол тууралуу деги эле Тамашоудон тарап мындай кандай ушул нерсеге келдиңер дегеним да. Ооба, биз үчөөбүз тең Тамашоодо ойночук. Деги эле Тамашоодон кийинки жашоо кандай болду? Мисалы силер Тамашоодо ойнодуңар, анан бүткөндөн кийин бул ойго кандай келип калдыңар? Өзүнчө бөлүндүңөрбү же өзү иргелип калдыбы дегеним да? Негизи бул КВН форматы аябай чоң тажрыйба берет экен да. Мисалы башка жерде киного же видео немеселерди тартканга мисалы 5 жыл кетирсе университетке, биз болсо ошо Тамашоо ошол эле КВНде биз 7 жыл ойнодук да. Бул 7 жыл практика жазган боюнча бир нерсени, сахнадагы постановка, ошондой эле режиссура болот ал жерде. Андан сырткары сахнадан сырткары эл менен иштешип атпайбызбы, андан сырткары видеолордо тартчык. Анан деңгээлдерде мисалы Кыргызстан, жалпы Кыргызстан ичинде, анан Алматыда ойноп, Казакстан, Астанада ушинтип Сочиге ойногон үчүн бул жакшы тажрыйба берет экен да. Негизи эле бир контент жаратканга бир үйрөнүп чыккан да. Көп эле Тамашонун ойноп чыккан жигиттер ушул КВНде ойногондар, Масликовдо ошонун баардыгы ушу жакшы тажрыйбасы бар да, опыт бар. Ошондон алар ушу кино жаратып ушундай сыяктуу нерсеге иштей алат да. Ошондуктан биз деле ошо жөндөм бар болгон үчүн уланттык. 7 жыл менин оюмча бул аябай чоң талап жана эмгек. 7 жылдан кийинки эмгектен кийин ушул нерсени жаратканыңардан улам айтам да. Жаныш Майер, мисалы сиз Кыпкыйын кайнене деген долбоордон улам сизди билебиз. Бирок ошо Зайки Чайки тасмасынан эң оболу болгон ошо Гулянын образын жараткан жана Шаардык кыздын образын жараткан мен ошо сиздер экөөңүздөргө аябай чоң көңүл бурдум да. Сиздер өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр, мындай кандай силерге ушул нерсе кадам кандай көрүнүшкө алып келди? Негизи өтө деле кыйынчылык жараткан жок. Кыйынчылык жаратканда эми жана боенуп, чачтан жүдөп ары бери болбосо эле, мындай биз өзүбүз жазып, өзүбүз ойноп, өзүбүз тартуулап жүргөндөн соң биз ар дайым даярбыз да элдин пикиринечи. Анан биз жөн эле туруп тасманы кылып таштайлы, кыз бололу деген чечимге келген эмеспиз. Албетте бул кино чыкканга чейин жарым жыл эрте эле башталган. Биринчи вайн тартып баштагансыздар. Вайндар болчу. Вайндар болуп, элдин пикирин көрдүк, өтө активдүү болуп бериштик, ойноо жакты, аналитика жүргүзүп аттык. Чоң биздин аудиториядан сырткары башка миллионник аккаунттардан да вайнды киргизип, алардын да көрүүчүлөрдүн, каттоочулардын реакцияларын байкап аттык. Аналитикада бир 80% пайызга элге жакты.
Андыктан чоңураак проект кылсак болот деп чечим кабыл алдык да. Ак кеме продакшндын ошондо биринчи вайндык кичинекей бир мындай интермедиадан жаралган чоң тасмаңар алгачкы Зайки Чайки болуп атат да ошодо. Ооба. Буга чейинки кичинекей долбоорлоруңарды ага дагы көз салып жүрөм. Андайлар дагы бар, мисалы аты аталгандай Алтын апакем сыяктуу. Бул өзүңөргө түгөл таандык нерселер. Өзүбүз үчөөбүз. Сиз айтсаңыз, Залкар негизде продюсер катары көп мындай четинде турат окшойсуз бул дейм да. Бул программада эмне үчүн сизди кыпкыйын кайнене сыяктуу мындай көрбөсөк дагы, бирок азыркы жарып чыккан образыңыз эми бул мындай феномен жараткан образ да. Буга көп суроом бар, бирок адегенде биринчи ошо сиз тууралуу сурасам. Эми биз тамашада ойноп жүргөндө да белек экөөбүз мындай актер катары алдында болбосок дагы автор катары чоң долбоорлордо иштечик. Белек экөөбүз актер да бөлүнөт, мисалы үчүн автор да бөлүнөт. Биз көбүнчө автор болчук. Ошол актерлор ойногон нерсени жазып берип, мисалы үчүн ошол долбоорлорду реализация кылып, элимде дейт долбоорунда дагы директор картины болчум, автор болчум, жааныш ойночу. Биз мындай көлөкөрөктө болчук да, бул тасмада белек экөөбүз да бир ачылып көрөлү мындай актерлук жагынан деп аракет кылып көрдүк. Жакшы эле экен, кылсак болот экен деп. Мен силерге ошо айтып кетким келет, ачылгандан мурда бул чоң феномен жаратты. Теле көрүүчүлөргө азыр аябай кызык деп ойлойм. Сөз болуп жаткандай, ушу Зайки Чайки тасмасынын дегели ушу жаратман балдардын жараткан мындай окуясын теледен көрүүгө сунуштайбыз анда. А предложение как сделал? Предложение было шикарное. И Руки дрожат. Я сказала да. Анан, кара далки, биздин колдор качан дрожать болот, Зай, не говори. Такое ощущение, как будто только мы остались незамужними. Өле, ана бек казы кирип кол сураганда да деп кое бербей. Мне кажется, нас скоро всех из дома выгонят, если мы замуж не выйдем. Завтра прилетает Амаль, делает предложение Боте и заберет ее в Америку. Гуля, мы это все успеем? Гуля, у руля все будет оля-ля деп. Сүйлөчү Ромео. Гуля, мен сени сүйөм, билесиң да. Мен сенде Баткенден бери келдим, Сен мен мектепте окуп жүргөндө Баткенди алып калышың керек эле да. Азыр мени Бишкек алып кетти. Азыр баягы Гуляндой жок. Растара сылайя барбы, Вы зачем снимаете? Это Кайгол, да? Чайка ты. Ай, голова. Блин, айтпа. Блин, айтпа. Кызым, надо взрослеть. Надо, чтобы семья своя была. Гуля, знаешь, я бы свою подругу Чайкой никогда не назвала бы. Силер боюнуп чойроңдогондон башка эмне кыла аласыңар, колуңардан эмне келет? Биз анын үй бүлөсүн тааныйбыз. Будь проще, и тогда люди потянутся к тебе. Же эмне тигил уй саганды билесиңби? Же нан жапканды билесиңби? Тем более кызды сураган жерге бер дейт. Бүгүн алар менен жолугабыз, сага сүйкө салышат. Я же еще маленькая. Аз мына бир Максқа звонок кетирейин. Какой Макс? Макс Лөлү. Лёлю? А, который деньги просит постоянно. Мына ушундай чоң феноменди тартуулаган бизге ушундай кино тасмабыз азыркы учурда элдин көңүл борборунда, талкууда. Ушул тасманын мына дал ээлери, жаратуучулары биздин конокто. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз, келиңиздер. Мен ушул кинону көрүп жатып, ушундай бир чоң ойго келдим да, ошондо түштүктүн мындай көз караш туулат экен да. Түштүктүн кыздарын ошондо сиздин аткарууңуздагы Гулянын атынан кабыл алсак болобу дейм да. Сиз кандай буга мындай
кандайча ушундай персонажды ойноп калдыңыз да? Эми бул кандай десек, ар бир персонаж бул өзүбүз деле ойнойт, негизи эле женское воплоти да. Мисалы үчүн Жаныш бизде ошо ботада эле мындай жана абстракция, картинка, мындай Инстаграмда эле байкасаңар керек мындай башкача бир сүрөттөрдү киргизет. Белек бизде мындай орусча сүйлөгөн городской сыяктуу. А биз жанагы шустрый Гулядай деп ошондой. Негизи эле Гуля бирок жалпы түшүктөгү кыздарды сүрөттөйт деген сөз жок бул жерде. Эмне дегенде ар бир кыз өзүнчө индивидуум. Ар бир кыз ар кандай болот. Бул Гуляны ойноду. Гуля деген кыз ушундайды. Гуля Залкарды ойнодум да. Залкар женский воплоти. Гулянды. Ал персонаждардын үстүндө аябай көп ойлонгонбуз. Биографиясын жазабыз да. Киного сюжети кошулбаса дагы биз ошол сюжетти туура жазып кетиш үчүн биринчи биографиясын башыбызда өзүбүз ойлонобуз да. Ал кандай кыз, ал мындай тигиндей депчи. Ошондо башында эле ошо персонаж Гуляны элестетип бератканбыз. Ал бул жерде окуган примерно мындай кыз, мындай жерлерде ушундай реакция кылат деп ошо персонажды пайда болгон да. Мен анан эмне үчүн сизге суроо салганым, сиздин интервьюңузду окудум. Сиз жөнүндө ошол интервьюдан таанып билдим деп айтсам болот да. Ошондо түшүндүм, өзүңүз негизи түштүктүн уулу болот экенсиз. Бирок сизге мен бул суроодон мурун ошо айткым келет, ушунчалык Залкар атыңыз эмес, Залкар ойногон деп сизге мындай баа бермекмин да. Ошол ролуңуз үчүн чын дилимден ыраазычылык айткым келет. Анткени бул юмор жаатында мага аябай жакты. Эми суроо салганым, баягы ушунчалык жакшынакай кыздарды ойноп турсуңар. Эми күнгөй менен тескей дегендей, тескей жагына өтөлү, кандай эң жаман мындай айтканда жүрөгүңөрдү эзип жиберген жаман комментарийлерди уктуңар, же болбосо кандай кабыл алышты элдер жана силерге кандай кабылдады? Кандай ойдо болдуңар силер? Биринчи статистикасы жакта айтып өтөлү статистиканы. В целом негизи айта берейинби? Айтыңыз, сиз бул ачык айкын ушундай бир кеч. Эми жана буга чейин Белек айтып кеткендей, бир 80% биз буга чейин деле бул скетч форматында болуп атканда 80% жакшы кабыл алчу, анан бир 10% бир нечеси унчукпай койсо, бир нечеси негатив жазып ушундай болчу да. Анан азыр деле в принципе ушундай болуп атат. Азыр деле где-то ушундай эле, 80%. 80% деген кандай? Бул биз өзүбүз целевой мисалы билип аттык да, айымдар түшүнөт ушуну депчи. Айымдарга юмор катары сонун болот деп. Ошонун бир нечеси айымдар. Анан баягы өзүнчө бир азыркы заманбап аң сезим десек туура болот го дейм. Ошондойлор түшүнөт да. Бул юмор, бул жана ушундай тамашалар болуп атат деп юморду түшүндү ачты. Анан бир нече бул ар бир эле кандай контент жасасак деле ошончо процент негатив болчу ар дайым. Ошондойлор бар. Ошонун арасында. Анан сиздин сурооңуз боюнча жана тийип кеткен нерсе албетте эркектин жана стержени, намысына тийген нерселер бар. Анан бизде мисалы булар чыгармачыл адамдар, бул чыгармасы өзүнчө. Жашоодо булар менен таанышыш керек. Бул такыр адамдар, башка адамдар эмес, бизге жакшы да. Көп адамдар азыр бизде бар экен, ушул адамдар өкүндүрөт. Баягы сахна менен жашоонун айырмасын билбей сахнада койгон нерсеңе мисалы сүйлөй берет да. Эй, Бэтмен өлтүрүп салдың деп чалган сыяктуу эле да. Ошондой сыяктуу да. Бизге да мамиле кылгандары, получается, ошол силер мындай туура эмес кылып атасыңар, тиги мындай болуп атат деп. Мисалы коркутуулар болдубу? Ачык айкын сураганым ошолда биздин коом эми өтө улуттуу ачык айкын эле коом. Мисалы ар бир маалыматтын доступу бар дегендейчи. Анан чыныгы ошондой баягы эми фанаттар болот деп коебузбу, баягы кыргыздын нукуралыгына ишенгенчи анан коркутуулар болдубу дейм да. Жок, Коркутуу болгонбуз. Коркутуу болгон жок. Коркутуу болгон жок, эми мындай хейтерлер эле жазат, эң негизгиси жана бир аз образованиясы төмөнүрөөк адамдар жазышы мүмкүн деп ойлойм да, себептен түшүнгөн адам, окуган адам ал түшүнүп кетет. Бул юмор, булар сахнада бизге позитив жаратат, жана ошондой эле мындай жашоодо булар эркек деп түшүнөт да, мына сиз чагыңызда. Көбүнчөсү тасманы көрө элек да. Көрө элек. Биз аны аныктап алгандан ары уже маек курганга кажет жок. Биз сразу коркутабыз. Блок кыласыңарбы? Эмнеге таарынганданбы? Жок, немелер, башка мисалы бизде кичинекей балдар да бар, айымдар бар. Кээ бирөө сөгүнүп мисалы жазып салат да. Ошондой алар болсо башка жерде сөгүнсө деле өчүрөбүз алардычы. Ошондойлор да, прямой негатив болот. Азыркы учурда ошо силердин тасманын мындай туу чокусунан аштыбы, ашпады дегеним касса жагынан өзүңөргө мындай толук канааттанган маянаны таба алдыңарбы? Ошо силердин эмгегиңерди актадыбы дегеним да. Биз башынан кассага бир эме коюлган эмес, планка коюлган эмес. Анткени эң баштан эле биз түшүнүп атканбыз. Анткени биз эл алдында деле көптөгөн буга чейин проекттерди жасаганбыз. Анан бул проект өзгөчө бир
мындай конфликт чыгарарын да билгенбиз да. Анан балким эми биздин оюбуз боюнча 50% биздин оюбуз ооба жакшы болуп кетет, 50% жок жаман болуп кетет деп, андыктан биз кассаны алдын ала ойлогон эмеспиз. Иши кылып элге жакса экен, ушу вайндарды көрүп аткан эле аудитория, ошол эле көпчүлүк айымдар, ошолор барып ыраазы болуп кетсе эле, анда болду дегенбиз да, биздин миссиябызды аткардык деп. Албетте анын баары ал максатыбызга жеттик деп ойлойм, анткени кинотеатрда биз деле барып аралашып көрүп атабыз, реакцияларды байкап, анан көптөгөн отзывдар келет. Кээ бирөө 2-3 жолу көрүгендер андайлар да көп экен. Ал сөзсүз түрдө кубантат бизди. Мен ошо сурагым келет, ар бир адамдын өзүнүн мисалы мындай жактоочусу болот эмеспи, аны сыңарындай үй бүлөлүү адамдарсыңарбы же азырынча башыңар бошпу дегенин баягы баш кошкон жубайыңарсындайбы же болбосо ата энеңерге мындай таянган учурларбы дегеним да. Жок, биз калбайбыз да. Калбайбыз. Трансгендер. Жок. Эми бул аябай сиз жарып жибердиңиз го сайкы дегендей. Жаным, ошол жеримди алып туруп неме болуп Анан жок, биз үчөөбүз тең азырынча бойдокпуз. Кудайым буйрса ушул быйыл деп атабыз. Ата энеңиздер кандай кабыл алды? Эми баары бир ата эненин көз карашы мен үчүн башка. Мисалы менин мамам ар дайым мага критика менен мындай мамиле кылат. Мен аны туура кабыл алам да. Ата энеңиз, бирок сиздерге мага аябай кызык. Меники толугу менен колдоду. Меники көп тасмалды. меники туура эмес кабыл алган. Маанисине карашты. Сиз урушканга чейин бардыңыз? Жок, урушканга чейин барган жокпуз. Просто ата энем туура эмес кабыл алган биринчисинде. Эми вайн кезинде элечи. Мына элдер мынтип атат деп мен себептен да атам да апам да намаз окуп деп 5 убакытча. Анан ушундай кандай болот, мында кандай болот деп. Кийин мен атама түшүндүрдүм, бул сахна деп, чын жашоодо ушунча эле жүргөнбү. Сакиш бопуш деген сыяктуу деп мындай айтып. Гелинка Сабинка мындай башка көп эле джази только девушки альтернативаларчы. Мен айттым, мына комментарийлерди окуп көрүңүз дедим. Окуп көрдү, айттым да элге жалаң гана позитив, мындай негатив жок. Эгерде элге мен позитив тартып алсам, значит ниетим жакшы дедим. Анан атам бара-бара түшүндү. Азыр сопсон, азыр наоборот интерес кармашат. Кандай болуп атат, элдер барып атабы, эмне деп жазып атат. Негизи ата энелерге тиешелүү эмес, ушу негизи эркекте болбойсуңарбы, анан кызга окшобой деп жазган көпчүлүк эркектер бара-бара мен эле жеке оюм эме деген ой чогуло баштайт да. Булар жашоодо деле балким айымдарга туура эмес эме кылабы депчи. Отношение. Мамиле. Туура эмес мамиле кылабы деп ойлоп кетесиң. Анткени эми тасмада биз ойноп атканыбызды түшүнөт, актер экенибизди билет. Эми эртеңки күнү мен бир детективный сериалда киллерди ойноп койсом, сен өлтүргүч турбайсың дегенге эле бара-бар болуп калат да. Чет тура калып туруп эле таанасы эмне үчүн биздин неме кылды деген сыяктуу болот да. Негизи мен ошо социалдык тармакка көп байкоо салдым да. Анан кийин чын эле жактагандар бар, анан кийин диний жактан жактабай көчөгөнө бир мен атын деле билбейм, бир мырза Фейсбуктан ушундай бир айтуусун көрдүм да, силердин тасманы айтып, анан бул деген скрытый реклама эми дегени баягы сиз айткандай ошондой ЛГБТ гей мындай агымдарын мындай салгатат, атайын көздү көндүрүп атат деген сыяктуу нерсени айтыптыр да. Бирок бул андай эмес да. Менин оюмча сиздер аны мындай тартуулабайсыздар да, өзүңүздүн ачык айта өтсөңүздөр дейм да. Эми кинону сиз да көрүп чыктыңыз да. Кинодо ЛГБТ тиги бул балдар мындай болгула, балдар кыздай болгула, кийингиле, анан аялдарды мынтиш керек, тинтиш керек деген бир дан эмес жок. Кино жалаң гана позитив, кинодо деген көптөгөн проблемалар чагылдырылат, себептен жана ала качкан болбойт депчи биздин коомдо аябай терс таасир кылып аткан нерсе да булчу. Ала качуу болбойт. Кыздар деген өзүнүн сүйгөнүнө күйөөгө тийиш керек, ата энеси давление кылбаш керек. Ар бир адамдын өзүнүн бир выбору бар деген сыяктуу да. Кинодо сиз ошол жерде аябай мындай жакшы тартылган экен да. Эмнеге дегенде сиз юмор менен ошону айгинелеп бериптирсиз да. Менин байкашымча өзүнүн ордун билген, законду деги эле мындай билими бар кыз сыяктуу, анан аябай так даана ордуна койгон экенсиз да. Мага ошол жери абдан жакты. Тилерге да негатив кылган жок да. Тилерди ордуна спокойно койду, культурно. Аябай ошол жери мага негизи мындай сонун иш жараттыңар да. Элдер ошол
башка элдер түшүнбөйт атайын да баса ошончу. белгилеп жазганбыз ошо статьяга чейин. Статьяга чейин туура жазганбыз. Эң туура жазылган. Против этого да, мындай жактырбайсың андай нерсени. Аябай сонун нерселер бар. Мен ушунчалык мындай эмоциядамын, акыры дагы айтылып бүтө элек деген сөздөр бар. Азыр анда урматтуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, бир аз көңүлүбүздү рекламага буруп өтсөк. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Урматтуу көрөрмандар, телекөрүүчүлөр, бүгүн аябай сонун темада алкагында аябай жакшы сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү кештин коноктору Белек Тургунов, Залкар Касымов, Жаныш Майыр. Бул адамдар эмне үчүн мен ушундай бир чоң мындай толкундоо менен айтып атам, бүгүнкү күндөгү мындай кандай десем, тенденция дейбизби, айтыла турган ойду айгинелеп койгон бир укмуш сонун тасма тартылган силерденчи. Мен буга эмне үчүн токтолгум келип атат, дүйнөлүк деле, мисалы ошол эле Чарли Чаплиндин ойногон ролдору ушуга чейин айтылып келинет. Коңшу Казакстандагы мисалы Келинка Сабинка бул кандай мисалы чоң тенденциялар жараткан. Эми бул башы эле деп ойлойм да, силердин баягы азыркы ушул Ак кеме продакшндынчы. Айтып берсеңиздер дагы кандай кыйынчылыктарга тушуктуңар ушул кино тартуу жаатында, жана чыккандан кийинки бөгөттөр коюлдубу? Бизде мисалы ушундай рамка мамлекет тарабынан, министерство тарабынан бөгөттөр барбы? Мисалы, жок стандартка туура келбей калды, эмнеге кыздын ролун ойнодуңар? Эми болбогон чыгарбы дейм, суроо салгым келет. Айтсаңыздар. Негизи биздин нравственный элибиз деп коелу, нравственный элибиз жанын кандай рамка койсо, биз деле ошол рамкалар мененбиз да. Биздин ата-бабаларыбызга, ата-энелерибизге мисалы моундай нерселер туура, моундай нерселер туура эмес деп аткан нерсени биз деле ошентип ойлойбуз да. Маданият жанынан алганда деле, мисалы буларды көрсөтүш керек, буларды көрсөтпөш керек десе, биз деле ошентип ойлойбуз да. Ошол кино искусствосунан айткым келет да, кысымдар болду деген. Ошо кино негизи акыры перейду к этому. Да. То есть мы тоже так размышляем. То есть мы тоже думаем, что жаштарга муну көрсөтпөш керек деп. Мисалы, бизде кинодо бир да алкоголь жок. Вообще көрсөтпөйт. Мисалы башка клубда билегениңер бар. Клубда билеген бар. Ал эмне экенин ал сиз билесиз, клуб экенин. Мисалы көрбөгөн киши, они веселятся, танцуют. Хоть и, это везде можно танцевать, да. Мисалы алкогольдү көрсөтпөйсүз. Хотя башка кыргыз кинолордо ал столдо постоянно алкогольдү көрсөтүшөт. Потому что бул кыргыздын эмесине кошуп салган да аны. Увы, туурабы? Ошо, биз мисалы аны көрсөтпөйбүз. Мисалы көп ушундайларды мы сами избегали, да. Муну көрсөтпөйлү, мындай болбойт, мындай болот. Инелерибиз көргөндө мындай болуп калат депчи, ар кайсы жерлерде. Ошол негизи бар. Конечно же, устав бар. Атайын комитеттер бар. И хорошо, что алар бар. Эмне дегенде алар ошол көптөгөн кино чыгат. Ар бир четверг кыргызский кино чыгат. Чтоб вы знали, 53 кино чыгат бир жылда. Ооба. Байкалат. Анан көбөлөр жарабай катат, форматка келбей калат. Мисалы, бул эң маанилүүсү неме да, эмнеге алып келет ушул ойлор. Эмнеге алып келет ушул целдер да. Ошол анан көбөлөрдүн целдери жок болот. Мисалы көбөлөр жөн эле өзү темасы кызыктуу деп тартып коюшат, а цели башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондор жаратпайт мисалы. Аларды жараткан күндө деле эл өзү калыста, эл электа, эл туура эмес нерсени же көрбөй коет, же болбосо жана антип талкуулап салат да. Барбай коюшат да. Улуу киношниктер эмне деди силерге? Алар Эми кино неме кылганда кандай десем, бизге ал байкелерди аябай сыйлайбыз, бирок кино жаатына көз караштары эки башка да. Бизге заманбап колдогондор болдубу же арзыбадыбы? Мисалы мындай да, опера ырчысы Нурлан Насипти жактырбайт да все равно. Потому что Нурлан Насип элге тартылган. Ошон үчүн тенденция жаралат да. Ал эстрадник. А есть классика туурабы? Анан бизде кинодогулар в основном классиктер. Алар ошо чындыгы эле алардан үйрөнсө болот. Алар кыргыз киносунун мурунку ошо шедеврин алып, кийинки жаштарга үйрөтүп аткан кези да. А бизге такыр башка. Биздики болсо деген эстрадага кирет да. Биздики элге керектүү нерсени тартабыз да. Элге айтчу нерсе өзүбүздүн ойлорубуз бар, ошолор менен биз да. Анан бирок улууларга көрсөттүк. Көрсөткөндөр да жактырбагандар деле болду. Азыр дагы көрүп аткандар бар. Прямо азыр көрүп аткандар дагы бар. Азыр комиссияда көрүп аткандар да бар. Комиссияда бар да. Бирок кысым бизде алынбайт бекен же алынат бекен? Мындай золотой стандарт деген сыяктуу бизде Кыргызстанда дагы мындай чектөө барбы дегеним да. Биз өтпөй калсак, өткөзбөй салмакта. Негизи чектөө бар. Прокатный удостоверение берердин алдында пропаганда, жаман нерселердин пропагандасы болбош керек. Алкоголь, наркотик, сөгүнүп же эротика сыяктуу кадрлар. Кинону бир сыйра көрүп чыгат. Көрүп чыккандан кийин возрастной ограничение коюп берет.
+6, там 12 +16 деп ошентип туруп андан кийин аны чыгарат. А эгерде ошо бир жаман нерселердин пропагандасы же политикага тиешелүү бир нерселер болсо, анда чыгарбайт. Биздики +12 болгон. Не дегенде кичинекейрээк балдар эркек кыз экенин түшүнбөй эле көрүп кыз деп коюшу мүмкүн да. А кийин эркек беле деп у него в сознании что-то поменяется. А биздики +12, потому что в этом возрасте уже начнут понимать, бул актер и играет депчи. Бирок силердин киноңор аябай чоң мүддөөгө ашты деп ойлойм. Бул тенденция дегеним тамашоодо аябай көп жигиттер бар. Биз аны көрүп жүрөбүз. Сиз айткан 53 кино тасманын эле 25-ин ар бир жылы тамашоодо адамдар тартат деп ойлойм да. Анан күндөн күнгө өсүш бар. Күндөн күнгө жылыш бар. Мен силерге аябай ыраазымын. Ушундай жакшы, даамдуу деп айтсак болобу, жалпак тил менен. Бирок сонун бир чебер нерсени кыргыз журтчулугуна, кыргыз кинематографиясына тартуулаганыңарга аябай ыраазымын. Рахмат. Кандай долбоорларыңар бар? Кудайым буйрса, кандай көздөгөн максатыңар? Ушу менен да кандай артка эмес, астыга жылуу кадамыңар кандай? Негизи ар бир проекттин алдында биз сүйлөшүп атканда проект эң алгачкы бир миссиясын тактап алабыз, бир цель, ошо жетишибиз керек деп. Анан азыркы учурда биз сериалдын үстүндө иштеп жатабыз. Эмне сериал? Эгер мүмкүн болсо айтып кетсе болот. Пока болбойт атын айткам. Пока зародыш кези, пока зародыш кезинде. Бирок келечекте Кудайым буйрса, мен силерден дагы ушундай бир жакшы нерсени күтсөм болот экен да. Эмне жөнүндө болот? Эгер тоже не чынтыгы, Үстү жагын үстүнөн айтып койсо. Нет. Негизи мындай болот да, жана жөжөнүн кичинекей кезде кармасы болбойт го. Ал өлүп калат да. Ошо тоок болгондон кийин кармасы болот, туурабы? Жаныбарлар. Ошондой сыяктуу бул идеянын баштапкы кезинде тийбей турган жакшы да негизи, башкалар билбей турган жакшы. Өзүбүз кичине бышырып, бир терекчете бир энергия кылып алабыз, ошондон кийин айтсак болот да. Азыр чыйдырган болуп калат экен. Ооба, түшүнүм. Ушинтип ойлойм да, залкар ойлор жаралыш үчүн адам эмнени башынан өткөрүш керек. Мисалы, силер ушундай эч кимде жок нерсени ойлоп таптыңар да. Зайки Чайкини мисалы ким башка ойлоп тапты? Мисал үчүн, ушул нерсеге келиш үчүн, ушунун мындай дамын татып көрүп, элге бериш үчүн эмнеден өттүңөр? Эмнеден улам ушуга келдиңер? Бул эми жашоодо көптөгөн нерседен отказ кылып анан келип деп коем. Негизи эми акырын негизи ушул сферада иштегенде внимательный болуш эткенсиң да, ар бир нерсени байкапчы. Бул жерде байкап, кичинекей балдардын, абышкалардын негизи эле бизде коомубуз канча пласттан турат, ар кайсы элдердин байкап эткенсиң да, каяктын эмнеси проблема депчи. Биз миротворческий болуп калат да, кино позитив болгондон кийинчи анан бир жакшы нерсени, бир өзүнчө бир целдерди кое алабыз, миссияларчы. Чоңураак миссия койгондо коркпойбуз анда. Ал миссияны мындай күчтүү чоң нерсе кылып атабыз деп эле кылып кете беребиз да. Буюрса баары жакшы болот деп элечи. Мен өзүм ошо жеке суроом бар да, мисалы билик өзүңүздүн негизи билимиңиз кандайча келгенсиз дегеним да, ушуга ар бириңерге бирден сурап өтөйүн. Мен мисалы чыныгы силерди каарман катары билгим келет да, туйгум келет. Негизи специальность боюнча мен программистмин. Телекоммуникация, информатика. Исхак Разаков атындагы университетти бүткөм, техникалык университетти, политехти. Бирок ушу КВН, тамашоо жакында жүрүп, автордукка жакыныраак болуп калгам. Өкүнбөйсүзбү, мисалы ар бириңердин кесибиңер башка экенин билем. Анан кесибиңер башка болуп туруп, ушунча жылыңарды коротуп туруп, башка бир деңгээлге өткөнүңөргө өкүнбөйсүңөрбү же болбосо мен башынан эле ушуга ыктасам болмок беле деген ой жаралбайбы дейм да? Жок, мен өкүнбөйм. Мен наоборот ыраазымын. Тиги кесип бойдон тура берет. А бул жакта меники күн сайын өнүгүш болот. Күн сайын мен жаңы бир нерселерди кылып көрөм, ал элге жагат, жакпайт, реакциясын көрүп кызыктуураак да. Негизи тиги жердеги башка профессиядагы сапаттар азыркы кылып аткан ишибизге кадимкидей плюснап келет да. Мисалы залкар, мисалы архитектор да бул санап иштейт бүт барынчы, ар бир детали тизип иштеп ушундай көнгөн да, бир нерсени чийип анан управлять может так архитектор. Поэтому бул директор кылып, жанагындай финансовый частьтер прям чикип ар бир мелочка чейин карап кое алат да. Он мисалы айтишник болгондуктан бул бүт интернет сфераны жакшы түшүнөт, мисалы таргет, рекламаны кандай кылыш керек деген нерсенин баарын, техниканы жакшы түшүнөт.
мисалы мага телефонду үйрөткөн. А сиздикичи? Меники режиссер, меники напрямую эле жакын да. Бул өзүнүн кесиби. Бирок аябай сонун жөн эле адамдар бунун үчүн да таланттуу болуп төрөлүш керек деп ойлойм. Жөн эле адамдар мындай туура жөн эле келмек эмес да. Анда эмесе дагы мындай айтып өткүлөчү өзүңөр тууралуу мындай билгим келет. Ошол мен КРСУда окугам 6 жыл, кесибим архитектор, дизайнер. 2 жыл архитектор болуп иштеп көрдүм. Жактуу сфера негизи. Аябай, мага негизи өзүмө кичинекей кезимден бери архитектор болом деген максатым бар болчу. Кичинекей кезимден бери. Мен 1-жыл деген Манас университетине тапшырып өтпөй калгам. Манас университет, Славянскке тапшыргам, бюджетке, бирок өтпөй калгам. Анан ОРТнын баалы боюнча Манаска өтүп, журналистикада окуп калгам да. Андан кийин кайра Славянскке тапшырып, бюджетке өтүп, кийин архитектураны окудум да, себептен жаш кезимден бери архитектор болом деген ниетим бар болчу. Кудайым буйрса архитектор да болом. Азыр бир аз опыт алып алып, тажрыйба алып алып, андан кийин архитектура сферасына да өтүп кетебиз буйрсачы. Силердин лейбл ошондо Ак кеме продакшн азыр түптөгөнүңөр үчөөңөрсүңөр. Ооба, үчөөбүз. А келечекте чоң мисалы жанагындай кинокомпания представляет деген сыяктуу мындай чоң бир мындай бир тармак болсокпу дейсиңер? Албетте, албетте. Бизден ошо жаш кийинки өсүп келаткан муундар деле үйрөнөм дегендерге биз ар дайым ачыкпыз. Алар дагы отуруп, алар анткени жаңы тенденцияны чогуу коштоп келатышы мүмкүн да алар делечи. Андыктан алардан үйрөнүш керек. Продакшн студия заманбап болуш үчүн албетте жаңы эмне болуп туруш керек. Жаза турган. Негизи долбоор канча чоң долбоор жазарса, ошончо көп кишиге иштеш керек экен да. Кийинки долбоор буюрса чоң боло турган болсо, иштер да кошулат. Азырынча үчөөбүз жетиши тоздук. Үчөөңөр бири-бириңерге көнгөнсүңөр. Кээде мындай талаш тартыш учурлар болобу мисалы? Жакшы да. Күндө эле. Талаш тартыш болуп турат. Ошондой да, баягы Талаш тартыш. Мындай бир баш жакшы дейт, 2 баш андан жакшы, 3 баш эми бул кечирип койгула, 3 кочкордун башы бир казанга кантип кайнайт? Талаш тартыш аябай көп. Отурлачы. мен айтайын бирок өзү эле талаш болгонсун да. Талаш тартыш аябай көп болот. Кино сценарий жазып атканда дагы, мисалы үчүн, мен мынтип ойлосом, белек мынтип ойлоп. Творчестводо наоборот жакшы да. Яблочко тесин да. Получается, бир лишний нерселерди мисалы объективностька келебиз да, наоборот. Чогуу келатканыңарга канча жыл болду ошондо? Бир убакытысы. Тамашоодон тышкары. Же тамашоо менен чогуу? Жок, тамашоодон тышкары 2 жыл. Залкар экөөбүз ошо тамашоодан бери элебиз. Ак кеме продакшн болуп түзүлгөндөн бери 2 жыл болду. 2 жыл болду. Тамашоодо чогуу болгонсуз. Мен Агыргө Сити командасында. 5-чи Биз экөөбүз Ак кемеде болчу. Экөөбүз тасташпыз. Мен ушу мисалы байкайм да, ушу ичинен кухняны билбейм да, бирок сырттан караганда мындай ошол эле тамашоодо ойногон балдар 1-2 дос болобу же мындай же жакын саналаш болобу бөлүнүп алгандай сезилет да мага. Ошону сыңары силер деле ошондой болуп кеттиңер да ошондо, туурабы? Ар ким азыр баягы өз арасын тарткандай да? Кимге с кем комфортно работать болот го көбүнчө. Негизи изначально кайсы тамашоодо ойноп жүргөн, ким кайсы командада ойночу эле, бири-бирибиз менен сахнада ойночу эле. Ошолор эле азыр продакшн болуп алды дагы, биз чоң сахнада КВН ойноп атабыз да. Ошол эле негизи. Бирок кээ бирлердин мүмкүнчүлүктөрү да аябай чоң болду. Бир командада аябай чоң күчтүү балдар болгон үчүн алар экиге бөлүнүп алды. Алар одновременно 2 проект кылып, ошондуктан алар дагы 2 бөлүнүп алгандар бар да. Мисалы бир сахнада ойноп жүрөсүңөр да баарыңарчы, команда бөлүнгөнсүңөр. Кичинекей мындай айтканда балапан кезиңерден эми азыр чоң ойдуңар. Чоң ойгондон кийин ар кимдин өзүнүн баягы продакшн өзүнүн арабасы болуп атат. Анан кайра эле баягы система. Силер кино тарттыңар, башкалар менен талаш тартыш учурлар болобу? Мисалы жок, биз пландаганбыз, силер тартып алдыңар деген сыяктуу. Мисалы эми кайым айтыштар болот да. Мисалы силердин арнаган киноңордон мурун 2 жума мурун дагы бир кино тасма чыккан. Мисалы үчүн деген сыяктуу. Ошондой нерселерди кандай чечишесиңер? Кандай болот? Алар сүйлөшүлөт, кете эле сүйлөшүлүп, алыс-алысыраак дата алып чыкканга сүйлөшөбүз да. Убакытсы боюнча да главное. Негизи бизде ошол мисалы мындай кандай десем, бири-бирин түшүнүү нерсе барбы же баары бир мындай кандай десем, таймашасыңарбы дегеним. Эми мындай да, сүйлөшкөн адамдар менен неме кылабыз? Договоренность бар да, мисалы үчүн өзүбүздүн досторубуз бар да, Эмилдердин, Саматтардын, жана Бакыттардын өздөрүнүн студиялары бар, ошолор менен уже договоренность бар. Мисалы үчүн алар бир айда алса, биз алардан кийин 2 айда алабыз, кийин тиги 2 айда алып уже бөлүнүп койгон азыр эмки жылга чейин уже бөлүнүп койгон да даталарчы. Себеп дегенде эми эл аз да бизде зритель, бир зрительди бөлүп калабыз.
А кээ бирки режиссерлор тааныбагандар менен эми айла жоктон жакын туруп калабыз да, эми айла жоктон эле да. Алыстын келет. Теманы талашкан болгон эмес. Теманы Андай да суроо болдубу? Тема болбойт да, мисалы Эмилдер биз ушу чайкини тартмак элек деген сыяктуу болгон эмес да. Мы уже негизи эле биз билебиз да. Бирок силердин эле Зайки чайкиге алардын дагы ошол эле мимозасы басымдуу кылышы мүмкүн дегеним да. Мисалы эмне үчүн баягы тенденция барбы? Мындай кооптонбойсуңарбы деген эле суроо. Биз үчүн мисалы мимоза такыр башка да. Мисалы биз буга окшош калыптыр дебейбиз да. Биз үчүн бул такыр башка персонаждар, тиги такыр башкадан анан окшоштур дебейбиз биз. Түшүнүктүү. Тилекке каршы убакыт ушунчалык аз экен, учкан куш, мен силерден көп нерсени сурагым келди, тойбой калдым, каныкпай калдым. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күндө убактыңарды арнап ушундай келгениңерге чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрөрмандар, силер дагы ушундай таланттуу жигиттердин киносун сөзсүз көргүлө деп айтмакмын. Анда эмесе бар болуңуздар, ийгилик каалайм сиздерге. Сизге да чакырганыңызга. Анда эмесе биз кезектеги чыгармага өтөбүз. Моцарттын биографиясына көз салыңыздар.
Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Азыркы сонун клипти көргөндөгүдөй биз Моцарттын чыгармасына эмес, кыргыздын залкар комузчусу болгон Чолпон Мелизбековага назар салдык. Ал эми ошо бүгүнкү дал азыркы коногум Чолпон Мелизбекова, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери. Куш келипсиң, Чолпон, кандайсың? Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Аябай кубанычтамын сен келгениңе. Мен да абдан кубанычтамын. Ушундай программабызга мындай куш келтирсиң. Негизи эле сени мындай виртуоз мындай комузчу катары тааныйбыз. Анан ушу иш күндүн кечи программасында бүгүн сен өзүң тууралуу деги эле ой толгооң, бар болгон мүнөзүң, кайдан, жайдан деген сыяктуу бардык мындай ойлорду салгым келип атат. Тааныштырып өтсөң кыскача өзүң тууралуу, кай жердин кызысың? Мен эми азыр ушул жерде отуруп, анан ойлонуп атам да, сиздин ушул куттуу студияңыздарга канчалаган улуу, урматтуу, кадырлуу, канчалаган инсандар келип маек куруп кетишет. Политика жаатында дагы, анан мен ушул сиздердин куттуу студияңыздарга биринчи жолу келип отурам. Абдан кубанычтамын чындыгында. Анан сиз азыр тааныштырып өткөндө залкар деп айтып койдуңуз. Мен бул сөздү айткандан азыр алысмын. Мен өзүмдү азыркы этапта өсүп келе жаткан деп айтсам болот. Себеби дегенде бул комуз өнөрчүлүгүнүн чеги жок. Бунун изилдей турган нерселери, окуй турган, биле турган нерселер дагы али көп. Алдыда ошол мен дагы кыргыз элиме кызмат кыла турган нерселер дагы алдыда, Кудайым буйруса. Ошол себептен мен азыр өзүмдү ушу виртуоз комузчу, өсүп келе жаткан кыргыздын комузчу кызы катары айтсам болот. Залкар деп жибергеним үчүн бирок буга дагы Өзүңүз калмай. Буга дагы мындай кесепет бар дейм да, анткени мен билем, ошо сен кичинекей жашыңда Путиндин алдында комуз ойноп, анан кийин сен ушунчалык 8 чудо деп баягы кол чаап жибергенинен бери билем да. Ошон үчүн буга аз эле калды, Чолпон. Сен Кудайым буйруса залкар комузчу болосуң деп ойлойм, анткени устаттарыңды билем, консерваторияны бүткөнүңдү билем. Деги эле бул жолуң, комуз жаатындагы жолуң канча жашыңан башталган? Залкарлыкка жакын эле бир кем дебегенде 20 жылга жакын болду болуш керек деп ойлойм. Сөзсүз чоң рахмат. Комуз өнөрчүлүгүнө 2000-жылы аттанган экенмин. Ошол ата-энем жетелеп барып, ошол атайын музыкалык мектеп Мукаш Абдраев мектебине жетелеп алып барган экен. Анан ошол 2000-жылы ошол 1-класска баргандан бери, ошол 1-класста аяктай элегимде эле устатым мен ошол чоң сахнага чыгарган экен. Ошол жылдардан бери эле ошол сахнада комуз ойноп, чоң сахналарда ойноп келе жатам. Канчалаган конкурстарга катыштырды. Каякта конкурс келсе эле ошол устатым жетелеп алып катыштырчу экен. Анан ар бир катышкан конкурсундан биринчиликти алып келгенмин. Анан ошол учурдагы биринчиликте бул деген ушундай чоң мүмкүнчүлүк түзүп берген экен. Ошол учурда мисалы бир нече польский Арсполония деген конкурска катышкам. Ал жактан путевка ошол Польшага канчалаган эл жер кыдырганга мүмкүнчүлүк алгам. Ошол 21 жыл болуптур быйыл, Кудайым буйруса, ошол музыка чөйрөсүндө. Айтканымдай эле бар, мындай залкарга аз эле калдым дегеним да. Буйруса акырындык менен ошого акырындык менен баратам, аракет кылып атам дегендей. Эмне үчүн дегеним, сен өзүң тууралуу айтып кетсең дегеним, жалгыз бой эмес экениңди билем. Бүтүндөй баягы коомчулук үчүн, журтчулук үчүн дагы айтып кетсең болот. Өзүң тууралуу үй бүлөлүү негизи кызсың, жаш болсоң дагы, бирок үй бүлөң бар экенин билем. Ошо токтолуп айта кетсең дегеним. Үй бүлө курганыбызга быйыл 10 жыл. Карачы, 10 жылга чукулдап калды. Буйруса ошол 2011-жылы экөөбүз турмуш курганбыз, жолдошум экөөбүз. Азыркы учурда 2 баланы, 2 уулду тарбиялап келе жатабыз. Улуусу 6 жашка келди, мектепке барам деп аттанып отурат. Кичүүсү болсо 1,5 жашта, кичинекей азыркы учурда. Кантип жетишесиң, ким карайт балдарды? Чындыгын айтканда, бул өтө татаал нерсе. Үй бүлө менен өзүңдүн карьераңды, өзүңдүн кесибиңди бирге алып кетиш. Бирок сени колдогон, сени колдоп турган адамдар болгондо бул нерсе жеңил өтөт экен. Менин жакындарым, жолдошум, жана ошондой эле өзүмдүн бөбөгүм бар. Бир тууганым 17 жашка келип калган. Ошол менин жанымда болуп, менин жардамчым болуп, абдан мага чоң колдоо көрсөтөт. Балдарымды көп учурда ошол өзүмдүн бөбөгүм карап калат. Жумушка кеткенде
чыгармачылык менен алек болуп жүргөндө ошол бөбөгүм мага абдан чоң жардам көрсөтөт да. Билишимче, жолдошуң сага мындай продюсерлик катары жана жан жөөкөрүң катары ар дайым жаныңда. Ооба. Буга чейин кандай долбоорлорду аткардыңар? Менин эсимде ошо Эламан менен бирге комуз черткен долбооруңар дагы болгон, негизи аябай дүңгүрөтө. Ошол тууралуу дагы айтып берсең, баягы Дүйнөлүк көчмөндөр оюнда силерде аябай бир баамдап калдык эле. Ушул турмуш курганыма чейинки жолумда ушул менин устатым жетелеп чоңойтуп, талим тарбия берип, ушул деңгээлге жеткирсе, ошол турмуш кургандан баштап жолдошум менен ушул өнөрүмдү көкөлөтүп, дагы алдыга өстүргөнгө аракет кылып, мындай таптап өчүрүп койбой, ошондо көкөлөтүп келатат да. Андан кийин ошол менин огул чөйрөгө, ушул мындайча айтканда шоу бизнес чөйрөсүнө деле кирип калдым, бир 5 жылдай чукул болуп калыптыр. Анан бул чөйрөгө ошол жолдошумдун колдоосу менен, анан өзүнүн инициативасы менен кирдим да. Анан көп инициатива ошол жолдошуман чыгат. Кел мындай кылабыз, кел мировой классиканы музыкага салабыз, комузга салабыз деп жолдошуман биринчи чыккан ошол сунуш. Мен биринчи укканда бул деген кыла албайм бул нерсени, бул деген оонуктасам да түш көргөн эмесмин бул нерсени, колуман келбейт деп ушинтип баш тарткан элем да. Анан кийин мага ушул ишеничти дагы мага арттырган бул жолдошум болду. Анан дуэт дагы ошол жолдошумдун сунушу менен болуп калган болчу. Көптөгөн ушул чыгармаларды моуну салбайсыңар, моуну ойноп көрбөйсүңөрбү деп, анан кийин ойной келгенде акырындык менен чыгармачылык адам эгер изденип аракет кылса болбогон нерсе болот экен. Бардык нерсе болот экен да. Анан ошентип көпкө созулган жок ал дуэтибиз. Бирок азыр деле болсо сен абдан мындай популярдуу жана абдан мындай эл оозуна алынган, белгилүү деп айта кетейин, комузчусуң. Аябай сыймыктанам сен менен. Чоң рахмат. Ошентсе дагы көп изденип жүрөсүң, байкайм. Изденип, дагы деле бир бичилер менен, мындай бир проекттерди кылып жүрөсүң. Ошол тууралуу айтып берсең. Мен чыгармачылык адам негизи эле ар тармактуу болушу керек экен. Ар тармакты мындай изденип, өзүн бардык тармактан, мен өзүм ушундаймын да, бардык тармактан өзүмдү сынайм. Анан кийин ошол кайсы бир проектти ишке ашырып атканда ошондон рахат алам, ушундаймын да. Анан бирок өзүмдү комузчу катары эле эсептейм. Би жаатына дагы, көптөгөн башка жааттарда дагы өзүмдү сынап келгем, сынап көрүп келе жатам. Анан эмне жөнүндө айтып келеттим эле. Дагы мындай проекттер көп катышкан, ошо би жөнүндө проектиңди дагы көрүп калганым да, мисалы. Ошол чыгармачылыкта ушундай өзүмдү ар тармактан издеп, ошол би тармактан дагы ушундай дуэт менен Барктабасов деген мыкты бичи менен дагы бийлеп калдым, көптөгөн проекттер жасап калдык. Ушунун баарына кантип жетишесиң, эгер бир жагынан акак комузчулар менен дагы бирге, мындай ансамбль менен ойнойсуң да. Анан кантип жетишесиң бардыгына? Же мындай ушундай бир, кандай десем, акак комузчулар ансамблі сени кызганбайбы? Эмне үчүн жалгыз соло кетип атасың, биз менен бол деген сыяктуу үмүттөр болбойбу деген? Мен ушул акак ансамблимде кичинекей кезимден бери тарбияланып чоңоюп, ошол ансамбльдан тарбияланып чоңойдум десем болот. Бирок ошол кезде эле, ошол ансамбльда кичинекей кезимден бери келатканда эле устатым ушундай кылып өстүргөн экен, солировать эттиртип. Мен ошол кезде эле кичинекей кезимден бери эле солировать этип жүрчүмүн да. Ошол убакта эле жеке аткарган бул өзүнчө бир чоң түшүк. Ансамбль менен аткарган бул өзүнчө бир дагы неме да, татаалдыктары бар өздөрүнүн. Анан кызганбайт, эч кандай кызгануу болбойт, колдошот. Ал жактагы кыздар, балдар менен абдан жакшы мамиледебиз. Дагы деле чогуу ошол ансамбльда иштеп келе жатам азыркы учурда. Билбейм, мен ойлойм,
менден бир нече чолпон болсо депчи, себеби дегенде башында көптөгөн ар кандай максаттар болот экен, каалоолоруң болот экен. Буга жетишсем, тини кылсам, муну кылсам деп аябай кыялданат экенсиң. Бирок мунун баарын ишке ашырууга мүмкүн эмес экен. Сен ушундай үй бүлөң болгондо, өзүң кесибиң болгондо мунун баардыгына жетишүү бул мүмкүн эмес. Мен өзүмдү ойлойм, мен жетишпей атам мен депчи. Мен өзүмдү дагы деле ушундай көрүп атам. Мен жетишпей атам, дагы аткара элек иштерим толтура, жасай турган, кызмат кыла турган кыргыз элиме иштерим толтура деп, азыр бунун баардыгы менин өзүмдүн ичимде, оюмда буйрук акырындык менен ишке ашырганга аракет кылып келе жаткан жолундамын деп ойлойм дагы деле. Кыргыз менталитети үчүн келиндик доорду сүрүп, ошол эле учурда музыкант болуу айкалыштыгы кандай? Чындыгын айтканда мен идеалдуу келин эмесмин. Бирок менин ата-энеме болгон сый урматым өтө чоң да. Атам менен апамдар ошону баглашат. Мен мындай көп учурду ошол сахна жаатында, жумуш жагында өткөрүп калышы мүмкүнмүн. Бирок менин мамилем, менин кылган мамилем, ата-энеме болгон сый урматым бул чексиз чоң. Бул эң негизги нерсе деп ойлойм. Мыкты асыл жан экенсиң. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, алыстабай туруңуздар, кененирээк чолпон жөнүндө азыр дагы сурайбыз. Реклама кесип алалык. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Урматтуу көрүүчүлөр, кызыктуу тема. Бүгүн биздин төрүбүздө Чолпон Мелизбекова, улуу комузчу деп дагы айтууга акым бар, виртуоз, дегеле көп кырдуу талант да, негизи бул айым. Чоң рахмат. Ошо чолпон айтып өтсөң, негизи эле мындай такыр кандай десем бир күнүң тынбаган сыяктуу да, анткени баягында бир карасам сулуулар сынагында катышып атасың. Ошо бул кандайча болуп калды, эмне себептен? Билесиздерби, кыялдар орундалат, же болбосо жаштын тилегин берет деген чын нерсе экен. Мен кичинекей кезимде көп нерсени кыялданчумун. Бирок бир эле нерсени эмес, ар тараптан ар нерсени кыялданчумун да. Ошондой эле Кудай берет деген чын экен. Мен кыялданган нерсем ошол сахнада ушинтип бассам, дефиле кылсам деген. Анан орундалдыбы, байгелүү болдуң? Албетте, орундалды, байгелүү болдум. Мен ошол өзүм айта берчүмүн да, ошол бир немем бар. Боюм кичинекей. Боюм узун болсо ошол сулуулук жаатына өтөт болчумун деп кыялдана берчүмүн да. Бирок Кудайга шүгүр, ушундай сынак туш келип калды. Бул жакта бой, салмак эч кандай роль ойнобойт деди. Бул жакта грация, харизма, подача, походка ошолор көбүнчө роль ойнойт. Андан эң биринчиден бул эне болушу керек, леди болушу керек. Ушундай ар тармактуу кесиптин ээлери чогулду. 23 конкурсант айымдар чогулду. Башкалар таарынбадыбы сени? Ушундай өзү комузчу болсо утуп кетип калды деген сыяктуу үмүттүү сөздөр. Жок, бул жакта деген сынактын талабы ушундай болду да. Ар тармактуу кесиптин ээлери катыша алат деген. Анан кийин ал жакта башка кесиптин мыкты ээлери болду. Мисалы, ошол эле аэробика, акробатика же болбосо дагы башка чөйрөдөгү өздөрүнүн кесибине мыкты болгон инсандар катышты. Алардын деле бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу утуп кеткенге. Бирок мен ошол сахнада өзүмдү жакшы көрсөтө алдым деп ойлойм. Бул сынак 2 поколения менен өттү. 20 жаштан 37 жашка чейин, 38ден 60 жашка чейин болуп 2 поколенияга бөлүнүп, анан кийин ошол жаштардын поколениясынын муундарынын башкы байгесин мен алдым. Мен алып кеттим. Куттуктайм. Рахмат. Башкы байгеси бул путевка в Турцию болду. Болгонсуң да, бирок Турцияга көп жол барасың. Албетте болгом. Бирок азыркы учурда Турцияда ошо локдаун, абдан карантиндик режим күчтүү деп күзгүгө карай жылды. Ошонун көптөгөн спонсорлордон жакшы белектерди алып, кубанычым койнума батпай турган чагым азыр. Негизи аябай жайдары, ачык мүнөз жакшы кыз экенсиң. Кол ойноткон комузуң тууралуу сөз кылгым келип атат. Өзүңдүн автордук чыгармаларың, мындай күйлөрүң барбы? Өзүң чыгарган, жеке сага таандык.
чындыгын айтканда ушул комуз өнөрчүлүгүмө мындай 1 жылдан бери өтө кийлигишип чыгармачылыкка басым жасап иштей элеккем азыр карап отурсам. Бирок планымда бар, Кудайым буйруса. Анан ошол эң акыркы жаралган чыгарма бул ошол Аян деп аталган чыгарма. Бул ошол күчтүү кыйын композитор диджей Ролан деген байкебиз бар. Ошол байкенин чоң колдоосу менен жаралган чыгарма. Анан ушул чыгармага менин салымымда Чыкканбы публикага? Чыккан. Менин салымымда өтө чоң. Экөөбүз биргелешип жазап чыгарган болчук. Ушунчалык аранжировкасын сонун кылып жасап берген. Мен ойлойм, ар бир кыргыз укса, мындай бир жүрөгүн мындай дүрбөтө турган, билбейм, мен үчүн бул чыгарма ошондой. Абдан жакшы көрөм ушул чыгарманы. Анан бул ошол менин алгачкы эмгектеримдин башаты деп эсептейм да. Телегөрүүчүлөргө ойноп берсең кандай болот дегеним, бир кол ойнотуп көбү мени ошол виртуоз комузчу катары, кол ойнотмо жаатына көбүрөөк басым жасаган ушундай комузчу катары билет. Бирок мен өзүмдү азыркы учурда мен мисалы ошол бул чөйрөгө мындайча айтканда шоу бизнеске мындай хитрларды дагы ойноп, ошондой жагы менен дагы мындай кичине таанымал болуп чыгып келдим да. Бирок мен ошентип мисалы элдин, жаштардын комузга болгон көңүлүн бурдурдукко деп ойлойм азыркы жаштар. Бирок азыркы учурда мен ошол этно заманбап стилге басым жасагым келет. Ошол стилди кармап жүргөнгө аракет кылам. Ошол стиль мага жакын деп билем. Азыр кайсы чыгарманы ойнойсуң? Ошол Аяндан үзүңдү ойноп берем. Анан кыргыздын да бир залттарынан ойноп берсең дегеним. Ушунчалык өзүң чыгардың ушул чыгарманы? Бул чыгарманы диджей Ролан деген белгилүү композитор, музыкант байкебиз экөөбүз биргелешип, чогуу отуруп жаралган чыгарма. Мен экинчи уулум боюмда бар кезде жаралган чыгарма. Бул мага жалгыз тиешелүү эмес, бул ошол диджей Ролан байкебиз экөөбүз менен биргеликте жаралган. Бирок аябай чебер ойнодуң, мындай ойногондон баягы кыргыздын кайрыктары, ошол учурда кандайдыр бир эреттүүлүк, ыргактуулук байкадым да. Байкалат, сезилет экен. Жанды укканга эмне жетсин? Мындай айтканда Бали. Молодец, керемет. Бул чыгарма ошол чыгармадан үзүндү аткарылды, өзү узун чыгарма. Анан буну ошол диджей Ролан байкенин жазаган аранжировкасы менен биргеликте укканда, ошондо чындыгында мындай мен ар бир уккан сайын өзүмдүн денемде мындай чымырап турат да. Анда сонун ийгиликке жеткен экенсиңер деген да, туу чокусу. Рахмат. Анан неме мен сурайын дегеним да, мисалы үчүн сен өзүңдө комузчу катары ойноп жүрөсүң, анан такыр эле өз мектебимди ачып кетейин деп мындай ойлойсуңбу, акактан бөлүнүп, же болбосо акакта өмүр бою баары бир кала бересиңби дегеним ансамблдын алкагында жүрөсүңбү же ар дайым ошонун ичинде болосуңбу? Жок, мен устатым мага эч качан мындай чек койбойт, өзүңчө өз күнүң, өзүңчө жаккан нерсеңди алып кеткиниң деп колдоп турат. Ошол себептен эми дарак бир жерден көгөрөт дегендей, мен ансамблимде чоңоюп өскөндөн кийин мен ансамблимде дагы иштеп, иш алып барып кете берем. Кол үзгөн жоксуң? Кол үзбөйм, жок, эч качан.
бирок мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымды дагы өстүрүп гүлдөтүп кыргыз элине бир жакшы өзүмдүн артыман бир из калтырсам деген өзүмдүн жакшы тилегим, кыялым бар. Окуучуларың барбы? Азыркы учурда частный мектепте сабак берип атам, Акылтай деген. Ошол жакта кичинекей 1-2 класстын балдарына сабак берем. 150-200гө жакын кичинекей балдар бар. Аларга ошол комуз жөнүндө түшүнүк киргизип, комузду баалуулуктарын жеткиргенге аракет кылып келе жатам. Албетте менде бар, кыялым бар, мектеп ачсам, өзүмдүн мектебимди ачып, ушул себеби дегенде көптөгөн мага сунуштар, менден сурангандар көп болот. Сизден окугум келип атат, мени кабыл алыңызчы, мени окутуңузчу, мени окуучу кылып алыңызчы деп мага көп келет. Мен ушунчалык айтып атпаймынбы, бир нече бөлүнгүм келет, жетишким келет, сабак өткүм келет, окуткум келет, бөлүшкүм келет. Бирок анын баардыгына абдан чоң мындай көңүл бөлүшүм керек экен. Анан менин келечекте планым бар, бирок азыр эмес деп ойлойм. Азыр башка пландарым бар эле. Кандай пландарың? Азыр чыгармачылык. Айтып коет эмеспи, ушул жаш курагыңда өзүңдүн ичиңдеги жанып турган кезде өзүң ушул чыгармачылыкка базым жасап, ошол элге тартуулай турган учурум деп билем да, ойлойм да азыркы учурда. Анан сабак өтүп, шакирт тарбиялай турган учур акырындык менен өз убагында келет болуш керек деп ойлойм. Азамат, сага айтсам, эки балаңдын ортосу айырмасы бир топ эле, мисалы. 5 жаш. Ортосу 5 жаш. Мурунку 5 жаш мурун төрөгөн айым менен азыркы эми жакынкы арада төрөгөн айымдын мындай айырмасы кандай болду, сага кандай болду? Өтө чоң. Экөө тең уул. Биринчи уулум каалаймбы, каалабаймбы, музыка жаатына ушунчалык жакын. Ошол жака тартылып атат, ошол жака каяктан музыка чыкса эле, мен өзүмдүн кичинекей кезимди элестетип кетип атам да, каяктан музыка чыкса эле ошол жакта балам жүрөт, бийлеп, ырдап. Ошол каалаймбы, каалабайм, музыка жаатына абдан жакын болуп атат. Атасы деген башка мындай көбүнчө окуу жагына, билим жагына басым жасагысы келет да. Мен болсо, мен дагы ойлогом ошондой жаатына деп. Бирок деген бала эгер өзү каалап эңсеп турса, ошол каалаган нерсесин алып барыш керек экен. Себеби дегенде өзү жакшы көрүп кылып атат да ошол нерсени. Ал эми азыркы кичинекей уулум такыр музыкага жок. Уккусу да келбейт, көргүсү да келбейт. Мен эми аспабымды алар менен эле алып ыргытат. Жактыра бербейт, билбейм. Экөөнүн мүнөздөрү эки башка адам деп мага ушундай көрүнөт да. Өзүм таң калам кээде. Кыйын эмес дедиң үй бүлөнү алып кетиш. Же Жок, кыйын эле дедим. Кыйын болуп, кол шилтеп салган келген учурлар болобу? Мындай учур болот. Бардыгынан тажагансып, вроде бы бардыгы жакшы, бирок кандайдыр бир мындай внутренний кризис болот экен. Жолдошумду карап кетип калалычы Америкага дейм да. Америкага деген себеби өзүбүздүн жолдошумдун апасы, менин кайненем да, мындайча айтканда, Американын жараны 10 жылга чукулдап калды, ошол жакта жашап эмгек кылат. Анан көптөн бери ошону тилек кылып, апам жанына барсак, Америкага барсак, ошол жакта жашасак деп тилек кылып койчук да. Анан ошондо келечекте кетип калам деген оюң барбы? Жок, кетип калам деген ой жок, бирок кээде деп атпаймынбы, ушундай учур болуп кетет. Кээде чындыгында ушундай ойлор болуп кетет, кетип калсакпы үй бүлөбүз менен депчи. А бирок кыргыз эли колдоп турганда, монтип ушунчалык сага ишенип турганда кой дейсиң да. Кой, сенин дагы кызмат кыла турган, ушул жерде Кыргызстанда өнүгүп өсө турган, кызмат кыла турган нерселериң өтө көп деп өзүңдү өзүң кайра ошондой учурлар болот. Акыркы жагдайлар сага кандай таасир этти? Ошол эле болуп жаткан коронавирус, ошол эле окуялар, дүйнөлүк кризис кандай кабыл этип атат сага, таасирин берип атат? Албетте, мен ойлойм, бул нерсе эч бир жанга мындай жакшы жагынан алып келген жок. Ар бир жаранга бул кыйынчылык жагы менен туш келди деп. Ушунчалык мен өзүм эмоционалдуу адам болгондон кийин менин дагы жүрөгүм аябай ооруду. Азыр деле ооруп келет. Мисалы, элементарно ушул жараткандан сурай келгенде, өзүңө ден соолук сурагандан биринчи ошол элге сурайсың. Ошол эл кыйналбаса экен, ооруса дагы жеңилдигинен берсе экен деп тиленеткенсиң. Себеби дегенде эгер ар бир адамда, ар бир элде
баардыгы жетиштүү болуп турса, ар тараптан, төрт тарабынан төп келишкен, баардыгы жагынан жетиштүү, жакшы болуп турса, ден соолугу бекем болуп турса, ал адам эч качан бирөөгө жамандык каалабайт, жаман нерсени ойлобойт, жаман нерсе жазбайт, жаман нерсе оозунан дегиле чыкпайт го. Ошондуктан ар бир инсанда баардык нерсеси жакшы болсо экен деп мен көп тилек кылам да. Ошондой жагы бар. Бирок карантин учурунда мен үйдөн үй бүлөбүз менен бир чети бизге абдан мындай жакшы дагы жактары көп болду. Себеби дегенде баардыгыбыз жумуш, иш деп эле жүрөт экенбиз да. Чарчаган экенсиңер да буга чейин. Ооба, ошондой дагы нерсе бар да. Анан баардыгыбыз үй бүлөбүз менен баардыгыбыз үйдө болуп, биз үчүн бул эң чоң майрам, эң чоң сонун нерсе болду. Үйдө бир кездери ошо пранк дагы тартып калдык да. Ооба, көрдүм. Үйдөгүлөр менен, жолдошум менен. Ал кезде менин өзүмдүн энем дагы жанымда болуп, ошол кичинекей баламды торолтуп, жардам берип турган кези болчу. Анан ошол көптөгөн жакшы жактарынан дагы бизге таасир этти. Үйдө негизи эле мындай айтып отурганыңан ойго салып койдум. Деги эле азыр баардыгы мындай ойчул болуп турган учурда кыргыздын бир залкар чыгармаларынан ойноп берсең макул деп өтүнүп кетет элек. Кандай дейсиң? ушул стройдо жүрөктө путь деген Меркулов атабыздын чыгармасынан көрөйүн. Сенин ойногонуңдугу бул өзүнчө керемет. Жан дүйнөнүн кылын козгодуң. Ушунчалык.
Аябай сонун ойнодум. Ушундай сонун коштоодон кийин, ойнодон кийин бир аз рекламага кезек берсек. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Урматтуу теле көрүүчүлөр, менин оюмча бүгүнкү кеч силерге аябай жагып атат. Иш күндүн кечинде бүгүн аябай сонун коноктор. Мен өзүм угатып аябай чоң эргүү алдым. Деги эле кыргыз эли, кыргыз журтчулугу мындай акыркы кезде жан дүйнөсү тынчып бир жакшы нерсе ала электей да. Мен буга көп нерсе себеп. Бүгүнкү коногум Чолпон Мелизбекова абдан сонун мындай өзүнүн көйгөйүн, күнгөйүн, тескейин айтып жаткан учуру. Келгиле чогуу биргеликте кулак салалык. Чолпон, айтып өтсөң, ушундай кыл ойноткон ушундай кыздын мындай көкүрөгүндө эмне бар? Деги эле эңсегениң эмне, каалаганың эмне? Жашоо турмушуң кандай чөйрөдө, кандай уланып атат? Чоң рахмат. Мен өзүмдүн эң мындай негизги ичимдеги самап жүргөн нерсем бул сөзсүз түрдө эмнегедир өтө алыс таштадым окшойт, бирок өзүмдүн артыман из калтырсам деген абдан чоң кыялым бар. Анан жеке жалгыз эмес, ошол үй бүлөм менен биргеликте. Үй бүлөм менен биргеликте. Мисалы үчүн мага көп айтышат да, биздин Залкар комузчу Самара Токтокунова апабыз жөнүндө. Өзүмдүн Бирок сен ошого эле баратасың. Оозуңузга май. Анткени дегенде ал биздин Залкар ошо комузчу эжекебиздин жанындагы жолдошу, өмүр бою аздектеген. Мына сенин дагы элге белгилүү болсун, жоодар аттуу абдан жакшы мындай жолдошуң бар. Мен билгенден такай силерди жакын сени жаныңда көрөм да. Ошон үчүн бул да болсо чоң өбөлгө сен үчүн. Ошо көп адам айткан сайын сен ошол жолго барат экенсиң да, көп адам ишенип, көп адам ошол нерсени пример катары айтып, мына жолдошум минтчи деп, минтип колдочу деп айткан сайын, жада калса менин өзүмдүн атам, кайнатам жолдошума көп акыл насаат, кеңеш сөздөрүн айтат да, балам, Чолпондун комузун өзүң көтөрүп бар, сумкасын, көйнөгүн өзүң көтөрүп жеткирип жүргүнүң, өзүң алып барып жүргүнүң бара турган жерине, колдогунуң, мындай талант, мындай өнөр, мындай 1000 жылда бир жарала турган нерсе, колдогунуң деп атам аябай көп жакшы мындай колдоо көрсөтөт да магачы. Анан атам көп ошол нерсени пример кылат. Ошондой болгунуң депчи. Ошонткен сайын мен дагы ушунчалык мындай ички немең ойгонот экен, ошондой болом. Көптөгөн адамдарга үлгү болом деп ичиңен ушундай сезим ойгонот экен да. Өзүм жалгыз үлгү болбой, мен үй бүлөм менен үлгү болгум келет. Мен ошол нерсени каалайм, ошол нерсени самайм, анан ошол нерсени кармаганга аракет кылам. Мисалы, жада калса менин курбу кыздарым деле силер урушасыңарбы? Кантип урушасыңар деп ушундай суроолор дагы болот да. Силер урушасыңарбы? Албетте урушасыңар. Үй бүлө болгондон кийин сөзсүз түрдө түшүнбөстүктөр болбой койбойт бул нерсени канчалык аракет кылган учурда деле. Бирок мен өзүмдү ойлойм, биз башкача урушабыз, урушсак дагычы мындай көрүп билип жүрөсүң да башка үй бүлөлөрдө кандай. Ошондой эмес да, бир башкача мындай. Мисалы, кыйкырышып, монтип скандал салып урушпайсың. Таарынып мындай ичиңде калып калат. Ичиңде калтырасың, таарыныч болуп жүрө берет. Мен ушул менин бир чоң минусум деп ойлойм. Бирок комуз ойноо менен өзүңдүн өнөрүң менен ошону чыгарып сала албайсыңбы? Мисалы, кээ бирөө эргүү алат го өзүнүн деги эле кылган ишинен. Бул ошол учурдагы сенин ички немеңе жараша да. Мисалы, кээде болот ушунчалык жиниң менен барып отуруп комуз ойноп ошондон чыгарган учур. Кээде болот таптакыр кармагың келбей, ойногуң келбеген учур. Анан мен ушундай ичимде кала берет, анан жаман болуп, акырын мындай жүрө бересиң, анан сүйлөшпөйсүң. Сүйлөшпөй коем да менчи, ушундай жаман жагым бар экен. Анан бирок эгер кичине бир убакыт өткөндөн кийин анан бат эле жазыласың. Мындай бир жолу жеңемдин үйүндө жашап калдык, тайкем жеңемдинчи, анан бирдеке болуп таарыныша кеттик экөөбүзчү, алардын көзүнчө таарыныша кеттик. Анан жеңем минтип эле башын мыкчып калды. Эмне болот эми, кандай депчи. Алар үчүн дагы мындай күтүлбөгөн жерден болду да, силер дагы урушасыңарбы дегендейчи. Анан жooдар минтиптир. Жеңе, жөн эле коңуз. Кичине убакыт өтөт, все будет хорошо дептир да. Чындыгында эле убакыт өткөндөн кийин бири-бирибизге эле таарынып бүттүң, болду. Кучакташып, таарыныштарды жазып бат эле да мындай нерсе. Албетте ошол учурда сүйлөшпөй жүргөн учуруңда мунун баардыгы
жаман мындай ой басып ушундай жаман болосуң ошол учурда. А бирок кайра ошол тарап баштаганда бири-бириңди карап, сен же болбосо жолдошуң бирөөңөрдү карап, бирөөбүз күлүп койсок, болду, ошол момент жайылат, жазылып кетет да бул нерсечи. Анан бул нерсе жазылгандан кийин анан албетте ошол тардын ичинде ошол момент айтып, анан ошол момент чечип аласың да. Чыгармачыл адамсың, үй бүлөдө мындай жаат кандай? Дегеним, балдарды кандай тарбиялайсың? Катуусуңбу же жумшаксыңбы? Ар бир жерде кандай болуш керек болсо ошондоймун. Мисалы, өзүмдү мындай жумшак катары эсептейм, бирок жумушта мен өзүмдүн милдетимди аткарам. Строгий болчу жерден строгоямын. Талаптуу катуу коесуң. Ооба, ал эми үйдө сөзсүз түрдө эркелетчү жерден эркелетип, урушчу жерден урушам. Сөзсүз түрдө таптакыр эле бош болгондо дагы кандай тарбия көрөт бала. Балдарга бош боло турган жерден бошмун. Тарбия бере турган жерден, уруша турган жерден строгиймин. Өзүң кайсыл жердин кызы болосуң жана канча бир туугансың? Чүй областынын Кара Балта шаарынын тургуну болом. Өзүмдүн ошол бир тууган иним деп айтып келчүмүн. 2 бир тууганмын деп. Азыркы учурда өзүмдүн папам, өзүмдүн атам турмуш куруп, өзүнүн үй бүлөсү бар. Ошол жактан кичинекей дагы бир менин карындаш, сиңдилүү болдум. Кичинекей Сайкал деген сиңдилүү болдум. Ушунчалык мындай атам ошол үй бүлө курганда көп жыл жалгыз жүрдү да. Эмнеге үй бүлө куруу? Сенин апаң? Апам 2 жолго түшүшкөн. Мен кичинекей кезимде эле түшүшкөн, анан атам көп жыл жалгыз бой жүрдү. Ошого мен ичимен аябай жаман болуп жүрчүмүн. Көп нерсени ойлонуп, папама жакын болчумун. Ар бир анын тагдырда өтүп аткан сыноосу мен үчүн дагы кыйынчылык менен өтчү да. Анан ошол папам турмуш куруп, үй бүлөсү менен жакшы жетишкендиктерге жетишип, анан ушундай кыздуу болгондо мен ушунчалык сүйүнүп, мындай өзүмдүн ичимен бир нерсе түшкөндөй уф дедим да. Азыр эң эле кубанычтамын. Сиңдим бар, бөбөгүм иним бар. Апаң кандай көз карашта сени менен ар дайым? Менин өзүмдүн апамбы? Көп жылдан бери ошол Россия мамлекетинде иш алып барат, ошол жакта жашайт, иштейт. Ошол мен төрөгөндө жаныма келип, балдарымды торолтуп, жардам берет. Көп учурун ошол чет мамлекетте иш алып барат да, тилекке каршы. Жакшы экен. Турмуш деп калбадык бем, турмушта үйдө ылдый болот, буга бир мындай сар эсеп менен эмес, сын менен эмес, жакшы көз караш менен караш керек дегендей. Бирок сенин өзүңдүн мындай өзүңдүн үй бүлөңдөн тышкары берки кайын журтуң турмушуң дагы жакшы сени колдогондой да, мен сөзүңдө мындай байкаганымча. Ушундай туугандарың тууралуу айтып берсең. Сөзсүз түрдө ар бир мүмкүнчүлүгүм болгон сайын эле рахматымды айткым келе берет да. Анткени колдосо керек да ушунчалык. Ооба, сени колдогон сайын сен ушунчалык ыраазы болуп, ийкемдүү боло берет. Бизде билесиң да, кыргыздарда ушундай тенденция бар, сен кызсың, сен барар жериң күйөө, оозуңду жап деген сөз бар да, мисалы. Сенде ошондой болбой, тескеринче сени мындай сага өбөлгө болуп көтөргөн мындай жолдошуңдун арты экен. Ооба. Мен ушунчалык жаратканыма ыраазымын. Мени мындай сүйгөн пендеси деп эсептейм. Себеби дегенде менин кайын журтум, кайын журт деп дагы айткым келбейт да. Ушунчалык мындай менин азыркы үй бүлөм, менин кайын эжем, менин өзүмдүн эжемдей. Мамилелери түз, абдан жакшы. Ар бир кадамымды колдоп турушат. Анан кызындай эмес, келининдей эмес, кызындай көрүшөт, ошондой мамиле кылышат. Ушул нерсесине абдан ыраазымын. Мен сөзсүз түрдө мени колдоп турган учурда мен ошол алардын колдоосун, алардын ишеничин актаганга аракет кылам. Андан 2 эсе жакшы мамиле кылып, мамилем менен башка жагынан бере албасам да, мамилем менен жакшы кылып бергенге аракет кылам да. Ошол себептен мындай мамилебиз жакшы деп ойлойм. Дүйнөнүн канча бурчуна бардың? Ошондо мен сенин көптөгөн ошо конкурс, фестивалдарга барганыңды билем да. Ошо эсте калган бир окуяларың барбы, же тажрыйба алган, же болбосо бир таанышууларды көрүп, башкалардан бир мындай билим, таалим алган учурларың болдубу дегеним да.
сөзсүз түрдө мен ушул комуз өнөрчүлүгүнө, музыка чөйрөсүнө байланып калганым мен үчүн бул ушунчалык чоң жетишкендик, ушунчалык чоң ыраазы болом. Себеби дегенде ушул комуз өнөрчүлүгүнүн артынан мен канчалаган жер кыдырдым, эл кыдырдым, дос таптым, канчалаган шаарларды, жерлерди көрдүм. Бул эң чоң сонун нерсе да. Ар бир мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн билбейм, өзүнүн жакшылыктары менен мындай ар бир мамлекет кооздугу, сулуулугу өзүнчө бир мындай тарыхча болуп менин ички дүйнөмдө калат да. Ал эми мындай учурларым болгон. Турцияга барганыбызда мына азыр чыгам, эми чыгам деп аткан учурда менин комузумдун кулагы буралбай, анан кийин таптакыр буралбай калды да, күбө келбей калды. Анан ошол учурда эмне кыларын билбей коркуп, анан жанымдагы турган эркек инсанга жардам берип коюңузчу, буралбай атат деп ага жардам сурасам, ал эркек да колдору чоң ушундай манжалар менен алып туруп бураганда кулагым сынып калган болчу. Чыгаардын алдында, Турцияда чоң сахнага чыгаардын алдында эмне кыларын билбей эле туруп калдым, жалдырап, же ийиле албайм, же күлө албайм. Анан жаныбызда Кудайым бар да, биз деген жалгыз барган эмесмин да, бийчилер, ырчылар, анан Динара Акулова эжекебиз менен чогуу барганбыз ал кезде. Анан Динара эжеке комуз менен ырдайт эле да. Бирок анын комузу күүчүлөрдүн комузу эмес, ырчылардын комузу болчу. Анан ошентсе дагы жарай берет, болот деп ошол Динара эжекенин комузун алып, күүгө келтирип, ошо менен ойноп чыккан учурум болгон. Сен ошондой ситуациядан чыккан, менин оюмча көптөгөн жакшылык ийгиликтерге жетишесиң деп. Чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай ситуация болот экен, чыкканга туура келет. Азаматсың, бүгүнкү маектешим Чолпон Мелизбекова болду. Менин оюмча силерге аябай жакты деп ойлойм. Абдан сонун ойлор, толгоолор, кичинекей жан дүйнөсү болсо да кыргыз элине арнаган мындай күйлөрү болду да. Андыктан терең ыраазычылык Чолпон, урматтуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе кийинки коногубузга өтөлүк сиздер менен бүгүн иш күнүнүн кечи программасы. Назарыңыздарда Чолпон Мелизбекова конокто болду. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө бизде ар кандай маалыматташуучулар көп болгондо, сиздерди дагы бирин эстөөгө чакырам. Бул туш кийиз. Бул жөн гана үй жасалгалоосу эмес, аялдардын бир мууну экинчи муунга өткөрүп бере турган билдирүү. Жылына сулуу жаз келет, адамга шаттык алып келет. Өмүрдү кайра жашарткан адамга качан жаз келет. Өмүрдү кайра жашарткан адамга качан жаз келет. Коомдук фонд Ачык линия студиясы, Конзу дизайн студиясы, 7-Асман студиясы жана көркөм сүрөт музейи кызыктуу долбоорду сунуштайт. Аруу эне батасы мультимедиалык интерактивдүү көргөзмө. Бир жагынан бул чебер уста сайган атайын килемден токулган байыркы киез килемдеринин экспозициясы. Ошол эле учурда булар ийне сайган аялдардын, алардын үй бүлөлөрүнүн жана жалпы элдин окуялары. Туш кийизди илгери чоң энелер жана апалар кыздары үчүн сеп катары саймалып беришкен. Бирок бул жөнөкөй эмерек эмес. Биз бул каттын бир түрү деп атай алабыз. Сайма сайган аялдар килемди өзгөчө мааниге жана күчкө толтурушат. Ар бир оймо келечектеги үй бүлөгө же муунга калуу катары. Ар бир оймонун, ар бир белгинин мааниси бар. Бир оймо чийимде менин үйүмдө кут болсун деп жазылган. Дагы бир эне мындай оюн билдириши мүмкүн. Данды саймалап, өзүнүн кыялдарынын, балдарынын өсүшүн тилеши мүмкүн. Кыз бул килемди үйүнө илгенде, жашоосунда кыйынчылыктар болсо, ал бул килемди карап, төмөнкүлөрдү көрүп, мен үй бүлөм үчүн баалуулукмун деп түшүнөт. Тотукан апа 70 жылдан ашуун убакыттан бери сайма сайып келет. Ушул мезгилде көптөгөн окуялар болуп өттү. Бирок кол менен дагы деле оймо чиймелерди саят. Өз учурунда ага апасы үйрөткөн экен.
Мага апам үйрөткөн. Ал абдан жакшы сайма сайчу. Мен үйрөнгөндө 8 жашта элем. Ал эми 12 жашымда бул көргөзмөгө коюлган нерселердин баардыгын өзүм сайма менен сайгам. Туш кийизди бүткөндө ата-энем аябай сүйүнүштү. Буларды сеп катары беребиз деп айтышкан. Андан кийин 7-класстан кийин турмушка чыктым. Китепканачы болуп иштей баштадым. 35 жыл иштедим. Муну менен катар сайма сайганды токтоткон жокмун. Мен көп жумуш жасайм. Боз үйлөргө жасалгаларды, шырдактарды, термелерди жана бешкечтелерди жасайм. С этим я рукоделием занимался. Я очень много работы делаю. Бул долбоор бир гана көргөзмө эмес. Онлайн Ак Бата сайтында 7 аялдын окуялары камтылган. Сүрөт, видео жана аудио. Документалдуу анимация веб долбоору сайма сайган аялдар жөнүндө гана айтып бербестен, чоң энелер окуяларын өздөрү алып барган аянтча. Муундар ортосундагы диалог, маданиятты жана кол өнөрчүлүктү сактоонун маанилүүлүгү, ошондой эле бүгүнкү күндө актуалдуу болгон маанилүү билдирүү ушул долбоордун маанисине киргизилген. Көргөзмөнүн авторлору үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө сүйлөшөт. Аялдардын оор бөлүгүн бурмаланган көз карашта эмес, тескерисинче үй бүлө, күч жана бакыттын булагы деген ойду билдиришет. Биз зордук зомбулук жөнүндө сөз кылганда коом билет, бирок уккусу келбейт. Коомдо көптөгөн стереотиптер бар болгондуктан бул маселе жөнүндө коомубуз менен кантип башкача сүйлөшсөк болот деп ойлондук. Мисалы, стереотиптердин бири күйөөсүнүн үй бүлөсүндө зордук зомбулукка кабылган кыз кете албайт, ата-энесине арыздана албайт. Жана ушул жагынан туш кийиз кат катары болушу мүмкүн деп ойлодук. Кат деген бата, бул кызына бактылуу жашоо каалаган эненин ар бир ою. Эненин каалоосу чындыкта оор күндөрдө жардам бере албаганынан айырмалана алабы? Ошондуктан кыз кыйын болгон кырдаалда ал жалгыз эмес деп айтуу үчүн пайда болгон. Анын артында анын үй бүлөсү, ата-энесинин бардык баталары бар. Когда ей трудно, она не одна. За ней ее род, за ней ее все благословения от ее родителей. Көргөзмө ИЗО музейинде март айынын аягына чейин уланат. Эгер жетишпей калсаңыз, Ак Бата сайтынан онлайн режиминде көрө аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, аябай байкап баамдап калсаңыздар керек, эмне жөнүндө сөз боло турган өзүңүздөр билген чыгарсыңар. Азыр менин силерге тааныштыра турган коноогум Аида Майташева, Учарт студионун негиздөөчүсү, дизайнер. Биз ушул тууралуу сөз кылабыз. Деги эле кыргыздын кол өнөрчүлүгү, азыркы болуп аткан тенденция кандай? Ошондой өңүттүү сөз, ойлор болот. Саламатсызбы, Аида айым? Куш келипсиз, аябай кызыктуу. Деги эле кыргыздын негизи эле нукуралуулугу бүгүнкү күндө мындай оорду бар болгону да. Өзүңүз тууралуу, өзүңүз ушу артып жаткан уч арт студияңыз тууралуу айтып берсеңиз. Биздин студия кыргыздын нукура кийимдерин жасайбыз. Сахнага чыккан артисттердин, комузчулардын, бийчилердин костюмдарын тигебиз. Анан мындай жөнөкөй эле элдерге деле тиге беребиз кийимдерди. Анан биз аябай жанагындай кыргыздын кийимдерине кызыгабыз да, өзүбүзчө кантип тигилген, ичине эмне салынган, кандай көйнөктөрдү кийген, ошолорго кызыгабыз аябай. Анан кийин мурда 20-жылы бизге ушундай сунуш келди да, ушундай проектиге катышасыңарбы? Кыргыздын жанагы баш кийим боюнча проект болот, Шөкөлө деген. Ошого катышсаңар, макул болсоңор, анда чогулуп коллекция жасайлы деп бизге общественный фонд Улуу Дара кайрылганда, аларды болсо общественный фонд Институт стратегии устойчивого развития ИСУР колдоп беришкен да, жанагы акча жактан алар ошол жардам берди да.
Ушул жерден бир суроом бар да, өзүңүз дизайнер катары ушуга кенен көз салат экенсиз. Анан айтып өтсөңүз, бүгүнкү коомчулукта ошол эле баш кийим деп азыр сөз кылып атпайсызбы? Шөкүлө, элечек деген түшүнүк бар. Бирок ошол эле элечекти Айдай Усангулова абдан мындай жакшы тартуулап келе жатканын билебиз да. Ал эми шөкүлө тууралуу айтып берсеңиз, шөкүлө, үкү топу деген сыяктуу нерселерди эмне үчүн азыр туура эмес колдонуп аткандайбыз? Анткени мындай тарыхый тил менен караганда бул башка нерсе да. Сиз ошого кененирээк айтып кетсеңиз. Мындай да, биздин жанагы салттуу кийимдерибиз бара-бара унутулуп, анан кийин биз жанагы Европа жакты карап, мындай башка өлкөнүн модасына ооп кеткенбиз да. А биздин өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн кийимдерибиз, салттарыбыз бар да. А биздин жаштар болсо жана Европа карап, жана свадебный көйнөктөрдү кийип, ошолордун жана фаталарын кийип калышканда, анан биздин нукура жанагындай күйөөгө тийип аткан кыздын баш кийими шөкөлө ошол унутулуп калды да. Бирок азыркы күндөрү бар да, мындай салондордо сатылат шөкөлөгө окшогон, бирок современный варианттар бар да. Бирок алар деген эми кандай жанагындай бүгүнкү күндүн мындай өзүнүн дизайны менен чыкканда, а бирок биздин жана чоң апаларыбыз кийген баш кийимге окшобойт да. Анан эмне үчүн мен ушул теманы мындай жакын өзүмө көрдүм да, анткени деген биз өзүбүздүн салтыбыз бар болгондон кийин, өзүбүздүн кийимибиз бар болгондон кийин эмне үчүн биз башкаларды турап кийишибиз керек? Биз деген өзүбүздүн... Бирок туурабасак дагы ошол эле сиз айтып аткан артисттерге көйнөк кийип калдык деп калдыңыз. Анан көбүн эсе сахнада караганда, баягы тарыхта караганда, мындай 5 жаштагы кыз кийген үкү топуну килтейген эле чоң эле эжекелер кийип алат да. Аны сахнада баягы көрктүү болсун дейби, же наздуу болсун дейби, мунун канчалык деңгээлде туура табияты жана туура эместиги, бул кандай болуп калат? Мындай ар бир баш кийимдин өзүнүн мааниси бар да, анан ар бир баш кийим мындай өзүнүн жашы да бар да. Анткени биз деген ошол салттарды унутуп калган үчүнчү мындай көп маани бербей калдык да, ошончо мындай алаштырып эле кие беришет да. Калпакты деле мындай өзүнүн эмелери бар да, мындай кичинекей балдардын калпагы бар, орто жаштагы, алардын мындай өзүнүн формасы бар, өзүнүн цветтери бар кие турган. Аны деген биз мындай маани бербей калып, унутулуп, анан ошончун көп элдер буну билбейт да. Анан азыр мындай жакшы болуп атат да, ошондой проектилер чыгып, элдер ушинтип тарыхты кайра мындай эстейли, кандай кийчү, эмнеге кийчү, кайсы маани менен кийчү, ошонун баарын көтөрүп атышат да азыр. Ошого ылайык атайын көргөзмө ачтыңыздар. Ошону дагы айта өтсөк, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу Айда эженин демилгеси менен, Учарт студиясы менен биргеликте ушундай көргөзмө болуп жатат. 20 апрелде ачылган, 4 майга чейин уланат. Кааласаңыздар, Гапаратиев атындагы биздин музейге барып көрсөңүздөр болот. Ушул тууралуу кенен айтып берсеңиз. Биз деген бизди общественный фонд ИСУР ушул проектини колдоп берген да, акча бөлүп, анан кыргыз элчилиги, кыргыз мисалы маданияты, ошол эле биздин эле кыргыз мекемелери буга карабайбы? Азыр деген мындай кыйын эле убакыт болуп атпайбы биздин мамлекетибизгечи, ошон үчүн биздин маданиятыбызга мындай акча азыраак бөлүнүп атат, мындай каралбай калып атат. Биз деле түшүнүп атабыз, бирок башка фонддор акча бөлүп атса деле биз ошо кичинекей аттап өзүбүздүн тарыхыбызды таап атабыз да. Анан кийин бизге өзүбүзгө да кызыктуу болду да. Анткени деген биз деле билбей калыптырбыз да, кандай баш кийим кийчү, эмнеге кийчү деп, анан өзүбүзгө да аябай кызыктуу болду да. Үч этапка бөлүнөт баш кийим, негизи кыргыз аялына таандык. Биринчиси үкү топу болсо. Биринчиси кичинекей кыздардын үкү топусу, анан бойго жеткен кыздардын тебетеи, анан кийин кызды күйөөгө берип атканда шөкөлө кийгизет, анан кыз төрөгөндөн кийин ага деген белдемчи кийгизет, анан чоңураак аялдар 40тан кийин уже элечек кийип баштайт да. Бул
тарыхый көз караш боюнча. Тарых боюнча. Кардарларыңар кандай бүгүнкү күндө? Жалаң гана артисттер кайрылабы же өзү эле ошо кыргыз нукуралуулугун сүйүп, кийин мындай тартыла баштаган кардарлар болобу? Ну, ар кандай да мындай кызыккан элдер да бар да, бирок азыраак да өзүбүздүн кийебиз дегенчи. Бирок азыр мындай элдер кичине көңүл буруп калышты да, кийгиси келип калды. Мурда деген мындай биз ушундай кийимди кийесиңерби деп сунуштасак, алар жок, булар эме да мындай илгерки кийимдер да деп ошентип айтчу да, азыр антип азыраак айтып калышты. Балким баягы кыргыздын нукуралуулугуна өзүнүн жан дүйнөсү келаткандай. Уч арт студиясы негизи эмне менен алектенет? Жалпылап дагы баш кийимдер менен алектенет экенсиздер, ошондо же бардыгы уч арт деген өзүнүн сөзү абдан терең го? Ошол негизинде мындай мааниси да мындай искусство деген мындай учуп барыш керек деген маани да. Биз деген жанакы бүт элдерге жалпы кичекей болобу, чоңу болобу, бүт баарыбыз мындай жанагындай духовный культурага мындай көңүл буруп, бетибизди кайрып, биздин өзүбүздүн тарыхыбызды билиш үчүн биз ушундай кыргыздын жанагындай нукура салттарын, кийимдерин мындай карап, жазап ошолорду элдерге сунуштап атабыз да мындай. Анткени биз жазабасак, анда элдер мындай предлагать этпесек, алар деле мындай киет элек деп эметпейт да. Ошондой кийсин деп биз ошо элдерге мындай кооз көрсөтүп, тарыхтын эмелерин айтып берсек, анда элдер кызыгып баштап атат да. Канча жылдан бери алектенесиздер ушундай нерсе менен? 2007-жылдан бери алектенип атабыз. Ким каржылайт бул ушундай мындай демилгеңизди? Биз өзүбүз эле өзүбүз иштеп, тапканыбызга жанагындай илгерки буюмдарды сатып алып, ошолорду көрүп, карап, жана көргөзмөлөргө чыгарып, элдер менен сүйлөшүп, анан кийин жанагындай чоң апалар менен сүйлөшүп, мындай сурап, кандай болчу эле, эмне болчу эле деп ошентип акырындан кичинеден тарыхыбызды ачып атабыз өзүбүзгө. Документалистикага берип, мындай киного, көргөзмөгө ошол эле чоң проекттер тартылат го Кыргызстанда дегилечи, кино жаатындачы. Ошондойлорго берип, мындай чоң бир проекттерди кыласыңарбы дейм да, же чакан элеби, өзүңүздөргө эле таандык? Биз азыр чакан эле, бирок эгерде бизге сунуштасак, биз даярбыз да ошондой проектигечи. Эгерде документальный фильм ушундай снимать этебиз десечи, анткени бул деген тарыхыбыз да. Анан биз эмки жаштарыбызга ошо тарыхыбызды калтырып кетишибиз керек да. Мисалы, учарт дегенден эмнени таба алабыз? Мисалы, сиздин студияга бардык, шырдак, ала кийистен баштап бүт баары бар да ошондой, же? Жок, биз жалаң эле кийимдерди жасайбыз да. Жалаң кийимдерди, баш кийимдерди, аялдардын, эркектердин кийимдерин. Кыргыздар азыр кандай кийинет? Кантип ойлойсуз? Мен ойлоп атам, бүгүнкү күнгө мындай жакшы эле тенденция болуп келатат, анткени жанагындай кыз узатуу салтын кайра элдер жасап баштады да. Анан кыздар жанагындай кыргызча көйнөктөрдү кийип атышат азыр. Көп эле бизге келип атышат да, мындай биз кыз узатууга мындай кыргызча кийинет элек деп заказ берип атышат да. Анан мен аябай кыргызча кийим кандай туура болот? Мисалы, мен айтпаймын паранжа деп, бирок кантип аталат, жана кептакыя деп коебу, мындай бүтүндөй денени жапкан кийим туурабы ошондо? Бул туура кийимби? Же болбосо ачык эле мындай сиз айткан жаш кездеги үкү топуларды кийишкенби кичинекей? Кыргыздын ошо кыздары кандай кийинген? Кыргыздын кыздары ошо кичинекей кыздар топуларды кийчү, анан кийин бойго жеткен кыздар тебетейлерди кийчү. Жамылганбы? Жок, бетин эч качан кыздар жапкан эмес. Анан үйдө жүргөндө аялдар жоолук салып алчу да башына. Анткени чачты көргөзгөн бул аябай эме болчу да, мындай аял киши чачын көрсөтпөш керек болчу. Жаш кыздар эле жанагындай көкүлдөрдү өрүп кийчү да баш кийимди. Чоң аялдар андай чачын эч качан көрсөтчү эмес да.
Карыларга ылайыктуу кандай кийимдериңиздер бар? Эмнелерди даяр чапандар, ошол эле чапандар. Менин чапаным туура тигилгенби? Тенденция болуп атабы? Сиздин чапаныңыз ооба туура тигилген, анткени кыргыз Жумагүл Сариевага таандык, баса айтып өтөйүн. Анткени бул чапан жанагы кыргыздын технологиясы менен тигилген да, шырылып, ичине пахта салынып, анан кийин жанагындай чыттан тердетпейт, ысытпайт, суукта жылуу болот. Мындай нерселер менен да алектенесиздер. Бирок бул заманбап, бүгүнкү күнгө жараша, бүгүнкү күнгө кие тургандай болуп тигилген да. Анткени узун чапанды бүт баары кие албайт да. Көргөзмөдө дагы эмнелер болот? Ошондо шөкүлөнүн түрү жайылып атат көргөзмөдө. Көргөзмөдө биз экиге бөлдүк да көргөзмөнү. Бир жагында биздин илгерки шөкөлөлөр, а бир тарап болсо бүгүнкү заманбап шөкөлөр да. Дагы бир жолу айтып өтсөңүз, бир жагы заманбап дедиңиз, бир жагы ошондо эски. Ушу менен мындай баардык ой толгоолорду жыйынтыктай алдык деп ойлойсуздарбы? Ушу көргөзмө жардам бере алабы биздин деги эле улутка, бүгүнкү күнгө? Баасы канчадан айтып өтсөңүз? Баасын биз деген мындай эсептегенде бул шөкөлө, илгерки шөкөлө жанагындай күмүштөрү менен 50 миңден ашып калат да, 50 миң сомдон ашат. Заманбап жанагындай шөкөлө жаш кыздарга ылайыктуу. Алар болсо арзаныраак, алар 8 миң, 5 миң ошондой болуп калат да. Аябай кызыктуу экен. Айдайым, эжеке, чоң рахмат ушинтип келип, ушундай Уч Арт деген студияны негиздеп, деги эле кыргызга бир кандайдыр бир салым кошуп келатканыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде аябай сонун коноктор болду. Кино жаатында сүйлөштүк, музыка чебери, комуз жөнүндө, комуздун кылы жана бүгүнкү тенденция кыргыздардын кийими, боло турган ушу көргөзмө тууралуу сүйлөштүк. Эгерде кызык болсо силерге ушул бүгүнкү сүйлөшкөн теманын алкагында баардык нерсеге көз чаптырсаңыздар болот. Аябай сонун темаларда мындай бөлүштүк деп ойлойм, кыргыз элине жакты деп ойлойм. Бүгүн бизде конокто Белек Тургунов болду, Залкар Касымов, Жаныш Майер кино жаатында аябай көпкө сүйлөшүп бир бырс күлдүк деп айтсам болот. Чолпон Мелизбекова комузда кол ойнотуп кандай сонун мындай ойго салды. Жана ошондой эле Уч Арт студиясынын негиздөөчүсү Айда Майташева эже, сизге чоң рахмат айтып берген накыл ойлоруңузга, кыргыздын ушу жазап келаткан ушундай жакшы бир мындай көнөктөрүңүзгө, илимиңизге чоң рахмат. Сиздер менен иш күндүн кечи программасы болду. Алып баруучу мен Каныкей. Урматтуу көрүүчүлөр, сак саламатта болуңуздар, бар болуңуздар, бизди ар дайым көрүңүздөр.